Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Кечэтен бери ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровго бир аял аябай асылып жатат, ажылдап сүйлөп. Адахан Мадумаровго эмнеге мынчалык ал аял өчөшүп жатат түшүнүксүз. Бирок эми ошол аялдын айтышына караганда Адахан Мадумаров сен кыргыздарды шылыңдап келесиң, сен кыргыздарды тоготпойсуң, керек болсо Кыргызстандан чыгып кеткин деген сыяктуу сөздөрдү айтып жатат да. Бирок Адахан Мадумаров кайсыл жерде кыргыздар жөнүндө жаман айтты же кыргыздарды жаман деди, алындай видеону көрө элекпиз. Ооба, Адахан Мадумаровдун кээде айтып койгон жерлери бар, баягы элдерге тийиштирип, кыргыздар акыркы күндөрү шайлоону акчага сатып жиберип жатабыз, түшүнбөй жатабыз, билими жок адамдарды бийликке алып келип атабыз деген сыяктуу сөздөрдү айткан жери бар туугандар. Анан ушул аял айтып жатат, Адахан деген өзү Кыргызстанда ат барбы, сен кыргыз эмессиң, Кимсанбай деген дагы ат барбы, сен өзү кимсиң, кайсыл жактан чыккан машаяксың деп айтып жатат да туугандар. Ошондуктан Адахан Мадумаров Кимсанбаевич деген эмнени түшүндүрөт деп атайын карап чыктык. Адахан деген ат негизи бул түрктөрдөн келип чыккан экен, мусулмандардын аты экен туугандар. Ада деген бул от дегенди билдирет экен. Эми хан дегенди бардыгыңыздар эле билесиздер. Ал башкаруучу да, эми хан дегенди билдирет. От башкаруучу, от хан дегенди билдирет экен да, мындайча айтканда. Бул чысты мындай таза мусулмандардын аты экен. Ал эми Кимсанбай деген дагы туугандар, бул албетте мусулмандардын аты экен. Кыргыздарда көп ушул мусулманча коет, көп бардык эле атты деле. А Кимсанбай деген бул жөн эле мусулмандардын аты эмес, Кыргызстанда эң белгилүү ат экен туугандар. Анткени бул Кимсанбай деген бизде Ажы Абдырахманов биринчи муфтийибиз болгон экен. Ал ушул Кыргызстанга биринчи медресени ачкан дагы ушул Кимсанбай деген ажы болгон экен. Ал эми Мадумар дегенге токтолсок туугандар, Мадумар деген дагы бул түрктөрдөн келип чыккан экен. Бул мааниси эң мактоого татыктуу пайгамбар дегенди билдирет экен да. Ошондуктан бул жерде Адахан Мадумаров Кимсанбаев деген бул таза, таптаза кыргыздын, мусулмандын аты экен. Анан ошону баягы кечеки сүйлөп жаткан эже түшүнүп түшүнбөй эле Адахан Мадумаровду машаякка теңеп жатат. Албетте ал эженин билимсиздиги, өзү эч нерсени билбесе керек. Анткени Кыргызстанда негизи бүт мусулмандар жашаган мамлекетпиз. Анан акыркы күндөрү бардык эле өзүнүн балдарына, кыздарына мусулманча ат бере баштадык. Адахан Мадумаровдун анча мынча айткан жери бар. Кыргыздар туура эмес балдарына ат коюп жатышат деген жери бар. Ал чындыгында ошондой. Аны чубак дагы айтчу эле, атты туура коюш керек, мусулмандардын атын гана коюш керек мусулман адам. Анткени ал кийинки өлгөндөн кийин суралат. Ошондуктан аты туура эмес болсо дагы азыр деле өзгөртүп койсо болот мусулманчага деп баягы биздин молдокелер деле айтып жүрөт го. Ошондуктан бул жерде Адахан Мадумаровдун аты бир башка мусулман эместин аты же кыргыздын аты эмес дегенден ошол эже өзү уялышы керек. Ал эже айтып жаткан нерселерин деле түшүнбөйт окшойт. Балким сиздер көргөндүрсүңөр ошо эженин сүйлөгөнүн туугандар. YouTube'да, башка соц тармактарда жүрөт. Ошо биз ушул Адахан Мадумаровдун аты жөнү кандай маани берет, ошону сиздерге түшүндүрүп бердик. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңизди жазыңыздар. Албетте каналга катталганды унутпаңыздар.